Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilman wa alhiqni bis salihin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly bir tuğanдар. İbn Atail as-Sekandaри rahmatullahi aleyhin kalemine tanıdık. Al-Hikamul Ataiyya, Ataiyanın hikmatları attığı emgeginin 19. hikmatına danışman sözüne geldik. Mınday deydi. La tatlub minha yukhrijaka min halatin yasta'milaka fima siwaha falaw aradaka lasta'malaka min gayri ikhrajin. Allah Taala'dan ошол кайсыл абалда турсаң, же кайсы кесипте турсаң, же кайсы бир жумушта турсаң, ошол абалымдан, же ошол кесибимден, же ошол жумушума мени чыгарчы башка жакка багыттачы деп талап кылбагын. Эгерде Алла Таала сени кааласа, ошол абалыңдан чыгарбай туруп эле ошол сен каалаган нерсени сага насип кылып коет дейт да. Мисалы Мухаммад Сайд Рамазан Бутай айтат. Мисалы сен медакадемияда окуйсуң дейт. Келечекте Кудай буйрса элди арылаган доктор болгон жатасың дейт. Окууңда бардыгы жакшынакай, шариатка каршы келген, диниңе, дүйнөңө зыян берген нерсе жок. Демек, бул абалда туруп карачы, түкүнчө бул ислам университетте окуп атат. Мен медакадемияда окуп атам. Бул келечекте динге кызмат кылат. Bundan көбүрөөк пайда болот. Менден эмне? Деп туруп, ошол медакадемиядагы окууңду таштап салба деп атат да. Мухаммад Сайд Рамазан Бутай айтып атат. Эгер Алла Таала кааласа, сени ошол абалдан, яни медицинада жүрөт да, ошол абалдан чыгарбай туруп эле сени динге кызмат кылдыртып коет дегенди айтып атат да. Эгерде адамдын абалы шариатка каршы келбесе, дүйнөсүнө бир зыян болбой эле болгон болсо, анда демек ошол нерсени Кудай Таала ага насип кылды. Кудай Тааланын тандоосу, Кудай Тааланын тагдыры, Кудай Тааланын тагдырын, анын каалоосун өзүңдүн каалооңдон өйдө көрүп, ошол нерсеге макул болгонуң бул адеп, бул жакшы дейт да. Ар кимдин абалына жараша Кудайым абал берген да, дараметине жараша, жөндөмүнө жараша. Ошого өткөн сабакта айттык го, бир улуу аалым 40 жылдан бери Алла Таала мени кандай абалга койбосун, мен ыраазы болуп жүрдүм дейт го. Эч бир абалдан наразы болгонум жок. Ар кандай абалда, балким бирде жигит жөө жүрөт, бирде жигит төмүнөт дегендей, ар абалымда бирде заводсклад болуп калгандыр, бирде директорго чейин көтөрүлгөндүр. Кандай гана абал болбосун, ошол абалы мен ыраазы болдум, наразы болгонум жок дейт да. Ошого Кудай Тааланын тандоосу экен, тагдырыма жазган экен. Демек, Кудайдын каалоосу менин каалоомдон жакшыраак деп адептенгенин жакшыраак дейт. Танвир деген китепте мындай бир сонун окуя келет экен. Бир адам болгон экен. Ал вадитту лау анни тароктул асбаб, ал аттиң ушул Кудайым мени жумушка салды, тиричиликке салды. Ушул жумуш тиричилик дегенден арылып, иштебей эле койсом. Андан көрүп керелден кечке Кудай Таалага кулчулук кылсам, мага бир күндө 2 жолу нан берилип турса деп эңсеген экен да. Илгерки убактарда нан өлө баал тамак болгон экен, субханалла. Азыр эми нан эми тамак болбой калды деп, мындай эң ыйык тамактардын арасынан нанчы. Атай нанга байланыштуу фыкхта темалар бар, Пайгамбардын өмүр баянын окусак, Ухуд согушу, Бадыр согушунда туткунга түшүп калган бутпарастарга пайгамбарыбыз жакшы мамиле кылууну буйругандыктан Мединалык мухажир жана ансарлар өздөрү жей турган нанды ошол туткундарга берип, өздөрү курма жеп атты дейт. Туткундар болсо биз алар нанын бизге берип, өздөрү курма жеп атканын көрүп, биз аябай уят болдук, кыжалат болдук, кайра нандарын жарымы сындырып, өздөрүнө кайтарып берип аттык дейт да. Карасаң, мындай кандай абал болот, как будто 5 бармак берип атат дегендей эле кеп болуп атат да. Анан баягы адам анан ошентип туткунга түшүп, түрмөгө түшүп калган экен. Түрмөгө түшүп калып, күн сайын эртелигече 2 токоч берилет экен да баягы адамга. Ошентип көп убакыт өтүп жүрдү. Аягында ошол түрмөдөгү абалга мен чыдабай кеттим дейт. Анан ой толгодум дейт. Эмне болуп бул абалга түшүп калдым деп, анан баягы
нерсем анан эске келди дагы мага кайыптан айтылынды дейт. Сен күндөрдүн бир күнүндө Кудай Тааладан ушул тиричиликтен тажап бүттүм, Кудайга толук ибадат кылууга өтсөм, тамагым даяр, эртелиге 2 мал нан берилип турса деп эңсебедиң белең. Мына сага 2 нан. Сен Кудай Тааладан 2 нанды сурапсың, бирок аманчылыкты, афиятты сурабай калыпсың. Эгерде сен Кудай Тааладан аманчылыкты дагы сураганыңда Кудай Таала сага аманчылыкты бермек деп айтылган экен. Анан баягы адам мен истигфар кылдым, Алла Таалага кайттым дейт. Ошентип анан түрмөнүн эшиги тыкылдап калды. Анан ошентип кутулдум, чыктым дейт да. Демек, бул жерде айтыла турган нерсе, бул адам ошол Кудай Тааланын аны кайсыл жумушка койгон болсо, ошол жумушуна ыраазы болгон жок, канаат кылган жок. Алла, ошол жумуштан тойдум. Андан көрүп 2 нан эртелигечи бекер эле берилип турса, ушу дүйнө деп тырмалаңдабай 24 саат бою өзүмдү ибадатка арнасам деп эңсеп койду эле. Кудай Таала анын эңсөсүн ишке ашырып койду, бирок кандай образда? Түрмөгө түшүрүп 2 мал нан берип койду да. Демек, ошол жерде Кудай Тааланын сенин бир абалга коюп койгон болсо, ошол абалдан чыгууну көп эле Кудайдан талап кыла бербе. Эгер кааласа, сени өзү эле чыгарып коет дейт. Дагы бир мисал келтирет. Мисалы, сен ошол медицинада окуп атасың дейт. Анан аттиң мен ушу кайсыга эле тапшырып, баланчага окшоп келечекте мектеп салмакмын, медресе салмакмын, мечит салмакмын. Мына ошондо мен мусулмандарга көбүрөөк пайда келтирмекмин деп эңсеши мүмкүн. Жана ошонун натыйжасында ошол окууну таштап салууң ыктымал дейт. Бирок андай кылбагын дейт. Алла Таала сени кааласа, ошол медицинада окутуп атып эле кийин келечекте бир Аллахка кызмат, дин жолуна кызмат кылган бир вакыф жаатындагы бир имараттын салынышына мындай деле себепкер кылып коет, именно ошол кесиптин ээси кылбай туруп деле дейт. Же болбосо сөзсүз эле динге кызмат кылыш үчүн университетте, медреседе окуштун кажети жок. Бүгүнкү күндө кандай заман өнүктү. Сен ошол медицинада окуп атып эле дарстарга барып, сабактарга барып, устаздарга барып, сабактан тышкары деле каттап ошол шарият илимин алсаң болот. Сөзсүз эле бир университетке, бир медресеге барыш шарт эмес деп жатат да. Же болбосо Кудай Таала сени бир сага устачылык кесип бер дейт. Ошол устачылык менен мейли ал жыгач уста болсун, мейли ал темир уста болсун, мейли ал пластик жаатында терезе жасаган усталар болсун, элдин муктаждыгын бүтүрүп берип атат да. Элдин муктаждыгын бүтүрүп берип атат да, бул сооп да. Анан аттиң мен баланчага окшоп аскер кызматкери болсом, чек ара кызматкери болсом, көбүрөөк сооп тапмак экенмин. Чек ара кызматында болуп, шейиттиктин, жихадтын соогуна ээ болмок экенмин деп, ошол устачылыгыңды таштап салбагын деп атат да. Же болбосо бир аял үйдө балдарын тарбиялап, күйөөсү жокто ошол балдарына жакшы тарбия берип, күйөөсүнүн тамагын жасап бир турган чакта анын подружкалары, орусча айтканда, дин жаатында мындай бир активдүү иш аракеттерди кылып атканын көрүп, мен дагы ушул подружкаларыма окшоп дин жаатында кызмат кылат элем деп үйдөн чыгууну эңсебегин дейт. Балдарды эмчектен чыгара калып, тарбиясы толук боло элек баланы жетимканадай кылып, садикке берген айла жоктун эле оокаты да баягындай. Садикке берген айла жоктун эле оокаты да, жетимкана сыяктуу эле да, айла жоктун оокаты да. Эненин тарбиясынан өткөн, кучагында чоңойгондон өтөр нерсе барбы? Анан ошолорго теңелип, сен дагы ошол үйдөн чыгып кетпегин, балаңды эмиз, тарбиясын бер деп, ошол аялдын ошол абалына ыраазы бол, ушул абалдан чыгууну Кудай Тааладан талап кылба деп атат да. Эгерде ошол абалың шариатка каршы болгон болсо, анда ал учурда албетте ошол жумушуңдан, абалыңдан чыгууга шашылышың керек. Туура эмес жерде иштеп атасың. Арак саткан бир жерде иштеп атасың. Жаман бир күнөөлөргө себепкер болгон жерде иштеп атасың. Анда бул учурларда бул хикматты колдонбо дейт. Тескерисинче ал учурда ойлонбой туруп чыгып кеткин дейт. Улуу бир акын айтмакчы, ати азимал минна. Жакшылыкты мол берген,
жакшылыктын улуу ээси болгон Алла Таалага итаат кыл, фи амалин муафиқин ли сунна, сүннөткө каршы келген амалдарда ошол жаратканга итаат кыл. Фахуа мақомука аллази ялиқу бик. Ошол сүннөткө ылайык келген бир жумушта турсаң, демек сенин абалыңа ылайык болгон макам дейт. Сен ошого ылайыктуу болуп турасың. Кудайым сени тандады ошого. Пендем, сен пенделерге суу чыгарып бергенге жөндөмүң бар. Башкасы жарабайт. Пендем, сен элдин светин күйгөнгө жөндөмүң бар. Пендем, сен элдин мына устачылыгын деп ар кимдин жөндөмүнө жараша Кудайым макамга койгон дейт. Бул Кудайдын тандоосу дейт. Демек ошол абалыңа кал. Фала тарум хилафаху би шахватик, өзүңдүн бир каалооң менен шахватың менен аны таштап салууну каалаба дейт. Акчаны көбүрөөк табат элем деп эле таштап салып элечи, таштап кетип калба дейт. Лауша роббунал азим ал малик, биздин падыша болгон улуу Раббибиз эгер каалаганда, оман лагы тасрифу фил мамалик, пенделеринде башкаруу анын колунда болгон зат каалаганда, лакунта фил матлуб мин гойру талаб, сен талап кылбастан эле ошол нерсеге Кудайым сени жүздөнтүп коет дейт. Медресеге барбасак деле бирок медресеге келип билим алып атпайбызбы? Бул деле медреседе. Тилек тамлан сабагына барып атасыздар, мисалы. Мечитке барып сабак алып атасыздар, интернеттен окуп атасыздар. Мунун бардыгы ошол илим алууда. Кудай Таала ошол кесибиңди таштаган жоксуң, бияктан өзүңдүн шариатка ылайык келген парз болгон илимди үйрөнүп жатасың. Фардо би хукмиллахи, Алла Тааланын өкүмүнө разы бол. Вальзамил адаб, адепти карман. Вайн акомака хава тобай, эми сенин нафси каалоң фи амалин мухалифин ли шарии, шариатка каршы келген бир жумушка алып келип койду. Бир пиво ташыган бир жумушка кирип алдың. Арак саткан жерге кирип алдың, мисалы доставщик болуп. Анда фабадир ал хуруж, анда чыгып кетүүгө, ошол жумушун таштап кетүүгө шашыл, ла туматил, вообще ойлонбо дейт. Вообще мындай жайбаракаттыкка алдырбай дейт. Тезден шашыл. Вакта би сайфил азм кулла хайил, чечкиндүүлүктүн кылычы менен ар бир тосмону кескин дейт. Канчалан байкелер бар, умурага барганда да мына момда кээ бир байкелер менен Кыргызстанга баргандан кийин мына жумушун ташташым керек болуп калат да. Ойлонбой таштаңыз байке, иншалла. Ким Аллах үчүн шариатка туура келбеген бир нерсени таштаса, Кудай Таала ага андан да жакшысын берем деген убадасы бар. Ооба, вактынчалык, аздыр көптүр кичине сыноо болушу мүмкүн. Кудайым, бирок кыйынчылыктын артында жеңилчилик бар. Ошого эмне дейт? Чечкиндүүлүктүн кылычы менен ойлонбой пардыларды кес дагы, жанакындай туура эмес жумушуңду таштагын дейт. Бул жердеги ушул катанын булагы 4 нерседен улам келет дейт. Биринчиси дейт, жакшынакай жумуш иштеп атат. Өзүнө деле пайда, үй бүлөсүнө, элине, журтуна пайда, шариатка каршы келген жери жок. Ал эле туруп эле көбүрөөк акча тапкысы келип калды дагы, же бир нерсе болуп ошол жумушту таштагысы келип калды. Бул адамдын биринчи катасы дейт, бул адам соопту материалдык нерселерге байлап алган дейт. Ислам университетте окусаң гана сооп, мечитте кызмат кылсаң гана сооп, ушундай да диний символикаларга байлап алган дейт. А сооп деген бардык жерде да. Любой жерде соопта сен ниетиң туура болгон болсочу. Демек бул эмне соопту материалдык бир нерсеге байлап алганда. Динге кызмат кылуу медреседе окуш менен гана болот. Андай эмес. Динге кызмат кылуу бир университетти бүтүп диплом алыш менен гана болот. Ушундай бир материалдык нерсеге байланып калган дейт. Экинчи катасы дейт. Үммөткө, адамзатка пайда жеткирүүнүн жолдору өтө көп дейт. Бул дин деген дүйнө акырет экөөнү тең алат да. Адамдардын муктаждыгын кайсыл өңүттөн бүтүрүп берсең, ошол жааттан сооп алып кете бересиң. Мейли ал дыйканчылык болсун, кийимин тигип берип атасыңбы, светин жасап берип атасыңбы. Үчүнчүсү, кээ бир учурларда бир кесиптен бир кесип таштабай туруп эле динге кызмат кылса болот. Канчалан адамдар башка кесиптин ээлери, бирок ошол дин адистигин окуп медресе алган, медреседен чыккан, медресе диплом алган, медреседен чыккан балдардан да көбүрөөк динге пайда келтирип койгон. Көбүрөөк динге кызмат келтирип койгон, бирок башка кесиптин ээлери болгон. Ошол кесибин таштабай туруп эле параллельно динге кызмат кылып койгон адамдар
канчалык көп дейт да. Мисалы Юсри Рушди, хирург мисалы, параллельно иштеп келет. Абдул Фаттах Саид Фуда хафизахулло инженер эмени бүткөн. Куруучулук жагында иштейт, акыйдадан канча сабак берип атат. Анан төртүнчүсү ниет дейт. Билип кой дейт, унутпагын дейт. Ниет бул сооп адамдын ниетине байланган дейт. Сооп амалга байланган эмес дейт. Сооп бул ниетке байланган. Амалга байланган десе намаз окусаң эле сооп болуп калбайт да. Намаз окуп туруп ниетиң бузук болсо күнөө аласың да. Ажылык кылсаң эле, орозо кармап койсоң эле, мечит куруп койсоң эле сооп болуп калабы? Ниетиң жок болсо кайра күнөө аласың да, тескерисинче сооп болмак түгүлчү. Ошондуктан сооп материалдык нерсеге байланган эмес, сооп бул адамдын ниетине байланган дейт да. Ошондуктан жашоодо кандай гана амал, аялыңдын оозуна бир кашык тамак салсаң дагы, бирок Аллах ыраазычылыгын салсаң ошого соо аласың деп атпайбы? Бир итке суу берип коюп, Алла үчүн ниети жакшы болгондуктан бейишке кирип кетпеди. Алла үчүн бир чымынга суу ичирип коюп, бир чымынга суу берип коюп, бейишке кирип кетпеди. Алла үчүн ошол зынакор аял суу аткан итке суу берип коюп, бейишке кирип кетпеди. Такыба аял бир мышык ташканын өлтүрүп тозокко түшүп калбады мисалы. Демек, ниетке байланыштуу. Ошого ошол жерден бир нерсени айта кетейин дейт. Эми бизде бул түшүнүк жок, эми кийинкиге неме болсун, иммунитет. Мисалы Абдулла ибн Мубарак деген улуу бир каарман бар, Абу Ханифа рахматуллахи алейхидин замандаштары да, чоң залкар аалымдардан, оолуялардан. Анан Фудайл ибн Ияс, бул дагы оолуялардын төрөлөрү да булар. Ушундай бир каарман бар. Анан тарыхтан мындай деп жалаа жаап жүрөт дейт да. Абдулла ибн Мубарак Фудайл ибн Ияска кат жазган дейт. Кат жазып, ошол катында Я абидал харамайн, эй харамайндын ибадат кылуучусу, яни Мекке Мединада жүргөн да Фудайл ибн Ияс. Ла абсортана ла алимтаннака бил ибадати талаб. Эгерде сен бизди көргөнүңдө ибадат менен оюнчук сыяктуу ойноп жүргөнүңдү билмексиң деген кат жөнөткөн деп түшөткөн да. Абдулла ибн Мубарак ал мужахид болгон да. Жихадтын символикасы Абдулла ибн Мубарак да, өмүрүн жихадка арнаган да. Жихад. Ошого сен эми ибадат кылып жүрөсүң Мекке менен Мединада. Эгерде сен биздин Алла жолунда кандай жихад кылып атканыбызды көргөнүңдө, өзүңдүн ибадатыңды жаш бала оюнчук менен ойноп атканды эле көрүп калмаксың деген кат жазган деп жүрөт. Мен тарых барактарын издеп көрдүм, бул деген жалаа дейт. Мындай жок дейт. Мындай силсила сепчикасы менен барган мындай китеп бетер, бул душмандардын жалаасы дейт да. Болбосо Абдулла ибн Мубарак Фудайл ибн Ияс тууралуу эмне деп айткан дейт. Эгерде мен Фудайл ибн Иясты карасам, мендеги акыретке болгон гам кайгымды кайрадан жаңылайт. Өз нафсимди жаман көрүп баштайм дейт да. Ушунчалык баягы адамдын такыбалыгынан. Ошондой эле Фудайл ибн Ияс тууралуу ма бакия ала зохрил ард афдалу мин Фудайл ибн Ияс. Жер бетинде Фудайл ибн Иястан дагы артыгыраак адам калган жок деп айткан сөздөрү бар да. А түгүл ошол Абдулла ибн Мубарак бул билесиздер, баягы кандай адам болгон. Баягы өзү музыкант болгон да. Анан бакка чыгып алып, жанагы чопочоор тартып отурганда, анан ошол бактагы бутактар аят окуйт да. Алам я'ни лиллазина аману ан тахша кулубухум лима назала мин зикрилlah. Хадис сүрөсүндө келет да. Ыймандуулар Алла Тааланын ушул түшкөн эскертмесинен улам жүрөктөрү корко турган убакыт келбедиби деген аят чөттө. Эсиңерге келбейсиңер, жетпейби? Алланын эскермеси Куран түшүп атат. Акыретти, тозок, бейишти баяндап, акыйкатты баяндап, эскертме Куран түштү. Ыймандуулар ушул Куранды окуп, Алланын эскертмесин билип, жүрөктөрү корко турган, Кудайга айта турган бир убакыт келбедиби дегенде, баягы жерден ушунан танып, бактан кулап түшүп келди деп Аллага тооба кылып кайтканда, ушундай адам болгон. Бул Мустафа, тандалынган адам болгон да. А Фудайл ибн Ияс дагы ушундай болгон. Бул адам каракчы болгон, адамдар тоногон. Анан аракеч болгон. Анан бир күңдү жакшы көрүп калат. А күңдүн кожоюну бар да. Анан күнгө зына каттанат. Уурданып барып,
кожоюнун үйүнө урданып барып зынданга аттанганда, дуалдан ашып өтөйүн деп атканда бирөө тахажжудта Куран окуп аткан болот. Куранда ушул жерине келет да, алам я'ни лил, тоже азыркы аят да. Алам я'ни лиллазина амана тахша кулубухум лима назала мин зикрилла. Имандууларга Аллахтын түшкөн эскертмесинен улам жүрөктөрү коркконго убакыт келбейдиби дегенде, баягы дуалдан кулап түшөт. Дуалдан кулап түшөт дагы, я Алла, келди деп ботодой бозоп тооба кылып анан караван сарайга барат. Караван сарайга барса, кербенчилер сүйлөшүп атат дейт. Эми жол туугандар, бияктан өтө кыска, оңой, жеңил жол. Бирок тиги каракчы бар да, өзүнүн командасы менен. Ага туш болуп, мал мүлкүбүздөн ажырап бери жагы, ар жагы өзүбүздүн башыбыз кеткенден көрүп, алыс болсо дагы эми айланып тияк менен баралы деп кеңешип турган чакта Фудайл ибн Ияз угат да. Ошол акмак мен болом, мени кечирип койгула, ит болдум, куш болдум, экинчи силерден эч ким тонобойт деп ошол жерден тооба кылып ыйлайт да. Фудайл ибн Ияз ушунчалык такыбалыктын даражасына жеткен, ал ислам тарыхында чоң бир каарман болуп калды да. Абдулла ибн Мубарак кандай адам эле, Алла Таала буларды тандап койду да, буларды Мустафа деп коет. Мустафа дегени хидаяттын эки түрү бар да. Бирөөсү пенденин Аллага жүздөнгөн хидаяты да. 199 ушуга буйрулганбыз. Бардыгыбыз ушул хидаят менен барабыз. Алла Таала мени эстегиле, мен силерди эстеймин дейт. Фазкуруни азкурку, мени эстегиле, мен силерди эстеймин. Пендем мага бир эмне бу? Карыш жакындаса бир чыканак жакындайм, бир чыканак жакындаса бир кулаш жакындайм, мага басса мен чуркайм дейт. Анулзимукуму хавантум лаха карихун, силер өзүңөр жактырып атсаңар, карихун жек көрүп атсаңар, биз силерге мына иманды силерге лазым кылып чаптап мажбурлап берелиби силерге деген аят бар го. Демек ошол аяттардын хадистерин түшүнөт. Пендем сен аракет кыл деп атат. Сен аракет кыл, мен сен көкүрөгүңдү ачам, мен сага жак ачылам деп атат да. Демек баары ушул хидаятка буйрулганбыз. А хидаяттын бир түрү Алла Таала эмне дейт? Куранда ястафи, кээ бир пенделерин тандап алат дейт. Туруп туруп эле бир түш көрөт. Же дагы ролиян жолтуруп коет. Же дагы бирдеме мында туруп туруп эле 30-40 жылдан бери даватка чыгып, зикир чалып, намаз окуп, таалим бере келип, ушинтип бизге окшоп темсилеп жүргөн 30-40 жылдан бери жүргөн кудамалар биякта эле калып кетет дагы. Ал бир какой-то бир көз ирмемде 1 мүнөттө 5 мүнөттө эле андан дагы ашып такып болуп калат да. Мисалы сахабалардын көбү ушул хидаят менен келген. Кимдин берекеси менен? Пайгамбарыбыздын берекеси менен. Пайгамбарыбызды бир көрүп туруп эле болду ал уже. 30 жылдан бери пайгамбарды көрбөй ибадат кылып жүргөн адамдан арты. Ошон үчүн олия сахабага тең келбейт да. Анткени сахабалар пайгамбардын фейзи менен хидаяттын жанакы түрү менен келген да, мисалы. Ошондой адамдар болгон да. Мисалы Фудайл ибн Ияз кара, мисалы Арафатка барганда, Арафатта пешимден Шамга чейин дуа кылыш керек да. Тынбай дуа кылыш керек. Атүгүл пайгамбарыбыз жам тактим кылып, пешимден кийин дароо артынан эле комат айтып туруп эле асырды окуп салган. Эмнеге? Бир хикматы, ошол дуа кылып аткан мезгилде апейти асыр жакындап калбады, асыр окуйлу деп адам дуадан алакта болуп калбасын. Бул дуанын күнү деген сөз да. Эң дуалардын эң жакшы Арафат күндө кылынган дуа дейт. Ушунчалык фазилет айтылат. Ал күндө ошо дуа кылып, ошо дуам кабыл болду экен деп шектенген өзү чоң күнөө дейт алымдар. Ошол күндүн урматына акарат дейт да. Ошол убадаларга болгон акарат дейт да. Шек кылып, кечирим сурап, Кудайым кечирип койду болду экенби деп шек күмөн кылыштын өзү күнөө дегенге чейин айтышат алымдар. Ошондой күндө Фудайл ибн Ияз бир дуа кылып коюп аптыр да. Ошол күн төбөдөн келгени күн батканга чейин эле жерге башын салып алып эле шылкый эле илейип отуруп бериптир. Анан шам болуп күн батып, эл журт шам болду, бас Муздалифага кеттик деп ызы чолуп калганда анан башын көтөрүп туруп, Кудайым кечирбесе шерменде эле болдум деп туруп түшүп кеткен экен да. Ошондой адам тууралуу кантип анан ушул адам тууралуу Абдулла ибн Мубарак жанакындай жахил, наадан адамдын сөзүн айтсын да. Бул душмандардын чыгарган нерсеси дейт. Мындай сөздүн чын бышыгы, сепишкасы менен тарыхта жок дейт. Мухаммад Сайд Рамазан боти. Ошентип анан күндөрдүн бир күнүндө Абдулла ибн Мубарактан эки киши тууралуу жандагы окуучулары сурап калыптыр. Жихадда жүрүшөт. Бирөөсү дейт, жандагы адам айтып атат: шейх Абдулла ибн Мубарак, эки адам тууралуу. Бирөөсү Алла жолунда согушуп жүрөт. Экинчиси үйүндө эле жүрөт, үй бүлөсүнүн кашында. Бирок Кудайдан тиге караганда көбүрөөк коркот.
кайсынысы Кудай Таалага сүйүктүүрөөк дегенде, албетте ошол Кудайдан көбүрөөк корккону Алла жолунда жүргөндөн дагы сүйүктүүрөөк деген экен да. Же болбосо анан күндөрдүн бир күнүндө согуш таласында баягы сугур деп коет, чек арада согуш таласында жүргөндө илим маселеси тууралуу сүйлөшүп калган экен да. Анан эй Абдуррахмандын атасы, амалдардын эң жакшысы, Алла Таалага эң ыраазычылыгына татый турган амал кайсы? Ушул биздин абалыбыздан дагы жакшыраагы барбы дейт экен да. Биз карачы Алла жолунда үшүп шишип, мына окоптун жанында чек арада жүрөбүз. Ушу биздин амалыбыздан дагы сүйүктүүрөөк амал бар? Ооба дептир да. Карасаңыз. Яс'a аля яли дейт. Бир адам бар дейт, үй бүлөсүн багам деп тиричилик кылып жүрөт дейт. Кома мин жауфил лейл, анан ошол адам түн ичинде турат дейт. Ятафаккаду халя сибиятихи, балдарынын абалын билиш үчүн. Балам ачылып калып, журкан ачылып калып, үшүп калган жок экенби? Кичине кирип болуп суркалап атты эле, тиги кызымдын тиги журкан ачылып калып үшүп калган жокпу деп, түн ичинде атайын ошол балдарын журкандарын жаап, үшүп калбасын деп, балдарынын абалына санасы тыныч үчүн түн ичинде туруп, бир сыра балдарына журкан жаап койгон эркек дейт. Анан алардын ошол журкан жаалып турганын көрүп анан деп анан санасы тынып жатып калган эркек дейт. Агтиятихим дейт, журкандарын оңдоп жатып алган эркек дейт. Биздин абалыбызга караганда Алла Таалага сүйүктүүрөөк дейт. Анан ошол Абдулла ибн Мубарак анан Фудайл ибн Ияска жанакы накарат келтиретип бере дейт да. Ушул сөздү уккандан бери түн ичинде баягы уктап атып балдарын журканын оңдогондо сүйүнүп коом. Ушул эске келе берет да, субханалла. Демек, эгерде сен акылыңды чыгарып туруп, акылыңдын 1/10 бөлүгүнүн дагы 1/10 бөлүгүн калтырып туруп, анан ушуну сара эсепке сала турган болсоң дейт, сен бул нерсенин туура эмес экендигин, бул акарат экендигин билип коесуң дейт. Ошентсе дагы ушул хикматты угуп туруп, анын аягында бирөө көрдүңбү, ушул бир жумушта туруп, анан ал жумуштан чыгып кетүүнү эң себеби деп атат. Деп ошол туура эмес шариатка каршы келген жумушунда кала берген адамдарга бул хикмат өтпөйт дейт. Анткени инналлаха ла я'муру бил фахша, Алла Таала уят нерсеге, күнөө нерселерге буйрубайт. Атакулун алаллахи ма ла та'ламун, Алла Таалага билбеген нерсеңерди сүйлөй бересиңер деген аят аларга жүздөнөт дейт. Демек, сенин абалың, жумушуң шариатка ылайык келип атат. Дүйнөдө адамдарга, сага, үй бүлөңгө зыян келтирбей эле, анда динге кызмат кылыш үчүн ал нерсеңди таштап салба дейт. Динге кызмат кылам десең, Кудай Таала ниетиң түз болсо, ошол жумушуң менен эле динге кызмат кылгандай эле соопту жаза берет. Параллельно динге да кызмат кылдыртып коет дейт. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.